Assalamu alaikum урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр. Кимде ким Бутова жактан арендаға машина издеп аткан болсо, мен бүгүн таксопарк 312-демин. Бул жерде машиналардын түрү бар экен. Эконом, комфорт, комфорт плюс, бүт бары бар. Акчаларын айта кетейин. Экономдор 1500дөн баштап 1900гө чейин Solaris, Sapid, Kia Rio, Polo бүт бары бар. Комфорттор так 2300дөн баштап 2700 рубльга чейин экен. Колрей, Черри, Хавал, Жили, айтор бүт бары бар. Комфорт плюстар 2800 рубльдан башталат экен. Бестун, Хавал, FSM'дерди 2700дөн и дальше кете берет экен. 3000, 3200, 3500, Жили, Prefacetер 3600дөн, Аризолордун максималкалары 3500 рубльдан экен. Бул паркта 200 рубльдан 15000 рубльга чейин накопительный депозит бар. Эконом, комфорт, комфорт плюс бүт баарына бирдей. Анан эң жакшы жагы, эгерде трудовой договоруңар жок болуп, башка паркка уланып, трудовой договор алып иштейин десеңиздер, ал да болот экен туугандар. Машинаны алып кеңири башка паркта иштей берет экенсиңер. Бул жерде өзүбүздүн кыргыз балдары иштейт. Эгерде элиңиздер орусча азыраак болсо, келип, болбосо чалып, кыргызчалып пасыратып, машинаны алып ишти кыла бересиңер туугандар. Мен телефон номерди, адрести видеонун астына жазып коем. Акыркы бир жума ичи бул V-класс менен өтө кызык окуялар болду. Азыр сиздерге айтып да берем, көрсөтүп да берем. Мындан бир 3 күн мурун балам алып алып, машинаны тоо кылдырганы бардым. Тоону көрүп атасыңар, күндөн күнгө эле кымбаттап атат. Эң башында адашпасам бир 19000ден тоо кылдырып аткам, кийин 20000 болду, кийин 21000 болду. Акыркы тоом ровно 26000 болду. Кеттик мына кеттик. Канча болду бүгүнкү тоо? 26000 ровно болуптур. Масло, салонный фильтр, задний салонный фильтр, масляный фильтр болуп атып, 9 литр май кетти. Майдын литри 1800дөн экен. Бир жагынан болсо, бир жагынан урушат экен да. Авторуска барсаң, май арзан, услугасы асмандын башы. А бул жерге келсең 2000 сомго бардыгын бүтүрүп берет, бирок масласынан тыгып алат экен да. Эми акчасына жараша уже жанагы неме кылып атабы дейин десең, машина кыйратып акча да таппай калды. Ладно ал нерселер. Тоону өттүк, балам алып бардым. Баргандан кийин биринчи күнү, экинчи күнү кыйратып деле көп жол жүргөнүм жок да. Карасам 60 км жүрүпмүн. 60 км жол жүрүпмүн, анан кийин бир маалда неме масланын датчиги жанып калды. Масланын датчиги жанып калды. Мен чагымда түгүндө бир болт солтун катырбай коюп, бир болсо агып калды деп ойлодум да. Токтой калайынчы деп машинаны бир жерге токтоттум. Анан машинаны токтотуп эле бир 5-10 мүнөт перекур кылып машинаны коюп, шуун чыгарып текшердим. Карасам масла көп. Шууна да ишенбей, өзүнүн жана ичинде электрондук компьютер менен текшере турган жери бар. Ал менен да текшердим. Текшерсем, компьютерден да көп деп чыгарды. Майды төгүш керек деди. Анан кийин жанагы жерге чалдым кайра. Эследир, аза мактап аттым эле, мен бардыгына көрсөтүп аттым эле, ушундай кылсаңар го десем, брат, срочно кел дейт. Барып териштирсем, алар масланы төгөрдө астыңкы жана защитнигин 2-3 жеринен сынып калган экен, ошону чыгаргандан зеригип, могул шуптун ордунан эле бир шланганы тыгып туруп эле, ошол жактан откачивать этип алса болот экен да. А ошол откачивать этип алганда ичинде бир 1,5 литрдей масла калып калган да, эскиден. Мен постоянно 9 литр май куям. 9 литрди коюп туруп эле булар шупту мен буга текшербей эле жөнөтүп берген. Жолдо кетип атса мен ошондой окуя болуп атпайбы. Анан кийин эми көп айтып калат. Нургазы масланы көп куйса бүт жанагындай прокладкаларды жарып чыйып кетет дейт. Эми ал канчалык туура, канчалык туура эмес билбейм. Мен практикамда андай нерсе болгон эмес. Мен деле айтсам ошондой дешти мастерлер. Сразу эле анан кийин айдап алып барганым ошол болду. Ал иштерин эч кандай кошумча төлөм алган жок. Барып машинаны коюп бердим, сразу кайра төгүштү. Машинаны минип алып кеттим. Андан кетип атсак, анан кийин дагы бир кызык башталды. Жолдо кетип атсам эле могул оң жак эшиги жакшына кетип атсаң эле дверь открыта деп эле сигнал берет. Вроде жабык тартсам. Көрсө бул киспуруштун жанагы замогунун 3 болуту, мен китайский баллондорду алгандан кийин тыгыр болуп атып бошоп кетиптир да. Анысы бошоп кетсе жана неме иштебей калат экен да. Круиз контроль иштебей калат экен, эшик ачылып кетти деп сигнал боло берсечи. Оң жагынын присоскасы дагы иштебей калды да. Эмне эле болгон билбейм мен. Азыр китайскийден буга түшө турганды чыга экен эми. Кайсыны билбейм. Мен ошого кереги жок экен да, мына акча.
Şimdi onday olup boşap ketti boltlarıç. İçinde zamok montu boşap жүрөт экен. Может, ошого дагы неме болбой калдыбы? Соскасы иштебеди сыралмачы. Üzerine kartasını açıp karaş gerek oldu. O şırık деп жабылганда дагы оң жак эшиги култанбай атат мегедирчи. Монусу түшөт, бирок култанбайт да. Бунусу дагы чыгып кеткен окшойт. Анан кийин машинени алып алып өзүм братандарыма жөнөдүм. Сходинскийдагы сервисте иштеп атышат. Ал жака барып полностью бир сыр ал жакта дагы чукулатып караттым. Чукулатып каратсак, бул замоктор дагы меники бир жана присоскасы наркы берки болгон менен почти одноразовый замок экен да. Ошол замок ичинен бир нерсе сынып калыптыр. Пульт менен бассак, вроде бүт бардыгы түшөт чырык деп, бирок оң жак эшигими ачсаң, ачыла берет, сигнализациясы иштеп кетет. Көтөрүлдү, бирок түшкөн жок. Мен ойлогондой эле оңой эмес экен да, бунун передний дебели каша турбайбы ичи бүт. Мына ушунча нерсени чыгарып, ана могу замокко жетет экенсиң да. Немис да баары бир. Ушунчалык мына, ошон үчүн да шумоизоляция жакшы болот экен да. Полностью ачып-чачып ичин көрдүк, карасак восстановление болбойт, только под замену экен. Авитага кирип карасам, как минимум 15 миңден башталат экен да замок. Өлүп кетсин дедим, салып кое бергиле, ушу бойдон салып кое бергиле. Жүрүп тура берсин, пока качан эми иш болгондо, анан кийин барып кылдырабыз деп, ал жерде полностью анан кийин машиненин запчастарын кайра ордуна салышты. Ал да мейли. Эшиги да өлүп кетсин деп кетип атсам, машинени тормоз тепкенде эми дисктери титиреп атат да. Мен жана кышында реагент чагымда машинени жеп коет окшойт да, дисктерди, колодкалардычы. Тормоз тепсем титирейт. Анан кийин братандардан сурадым, мен бул эмнеден десем, тормозной диск жана перегрев болгондо дейт, мондай волна болуп кетип калат дейт. Мен буга чейинки ешкамда ошондой случай болгондо, мен 1-2 жолу жанагындай түз жерден катуу айдап барып туруп, тормоз тебип койсом, ошол ситуация жоголуп кетти эле. Бирок мында андай болбойт атат, хуже болот да. Анан кийин Авитага кирип карадым кайра эле. Тормозной дисктери канча болду экен деп карасам, более-менее нормальныйлери эми парасыбы же бирөөсү кандай парасы менен сатат болуш керек тормозной дисктерди. Же үчтүгүнбү? Мен ошону точно билбейт экенмин. Карасам 15 миңден жогору экен. Эми 15 миңден парасы болсо жакшы, более-менее. Ал үчтүгү боло турган болсо, экөөнү эле 30 миң, работасы менен алда бир 40 миңден башын жейт экен да. Өзү бир жылда бир бул машинеге жакшы бир мындай 200 миң, 250 миң чаптап мындай восстановление кылып туруш керек экен. Анан кийин поддонун жанагы мотордун защитигин карасам, бир 2-3 жерден сынып кетти. Анан кийин аны интернеттен карадым. Аны Авитадан карасам, жанагындай стальной атайын темирден жасалган защитниктер бар экен. Ошоларды ким койдурган эмес, ошону дагы эгерде билгендер болсо комментарийге жаза кеткиле, канчалык деңгээлде жакшы. Могул пластмассовый защитниктер кышы менен жанагы сугробторго тийип атып, мууздарга тийип атып талкаланып калат экен да. Эгерде ошондой темирден коюп койсо, кышы менен хотя бы нормальный жүрө берет деген ойдо, ал жанагы 5-6 жанынан болт менен катырып коет экен мондай. Прошный да болот экен, и практичный да болот экен да. Айтор ошондой приключенияларды создавать этип атат тугандар. Анан кийин бул машина менен ишке келчү болсок, машина менен уже таксовать эткени менимче вообще невыгодно болуп калды го деп атам да. 14 ай калды эми. Эпте ошону кутуруп алып, машинени өзүмкү кылып алышым керек. Азыр жана китайский гактар көбөйүп кеткенине уже вышкага почти нан жок болуп калды.
Эми көрөбүз, мына выходной күндөрү ишке чыгып көрөйүн. Канчалык деңгээлде иш болот. Анан кийин менден көпчүлүк жанагындай вышка кызыккандар сурап калып атат. Нургазы 8 миллионго чыгып атат, 9 миллионго чыгып атат, 10 миллионго чыгып атат дегендер. Туугандар, ал акчага не стоит? Эгерде стабильно өзүңөрдүн ошол таксиден башка дагы мондай стабильный доходуңар болбосо, бир 200 миң, 250 миң айыначы, ошондой болсо алсаңар болот. Ансыз кыйналып каласыңар. Бул машиненин расходу, запчасына, нарк беркисине чересчур эле көп да. Эми жанагы расходуна жараша табат дейин десең, азыр иш жок болуп атат да. Анан кийин сезон жок малдарды алып алып, Нургазы ушундай деди эле, Нургазы алды эле деп, анан кийин мени жаман көрүп жүрбөк деп. Мен деле азыр айына мынтип көрүп карасам, машинемин акчасы, квартплатабыз, жеп ичкенибиз, нарк беркиси менен болуп отуруп, как минимум бир 500 миң акча таппасам, практически мага жашоо жок да туугандар. Ошон үчүн ар бириңер мындай жанагы кыргызда жакшы го, көрпөгө карап аяк узат дейт го. Эгерде базар жок, мындай дополнительный доходуңар болсо, кызыгып ушинтип иштейм дей турган болсоңор, алсаңар сонун машина. Семейный машина, мага окшоп көп балалуу болсоңор, вообще любой жака кете бересиңер туугандар. Жакында бул машина менен Дагестанга баралы деп атабыз. 13 апрель күнү азыр Дагестанда дагы ситуацияларды көрүп, бир аз баш маң болуп турат. Балки мага чейин жакшы болуп калса, буюрса, могул машина менен барып, заодно тест-драйв кылып, 2000 километр туда-обратно кандай барып келет, ошолордун бүт бардыгын айтып деп көргөзөм. Андан кийин видеонун акырында айта кетчү нерсе туугандар. Биздин канча сом Север таксопаркыбыз ачылды. Подключашкага, трудовой договор менен. Тип подтверждения жанагы занятиясты дагы каласаңыздар кылып беребиз. Бирок минусуңар жок болуп, тип подтверждениеңар красный болбой, жакшы иштей бересиңер туугандар. Трудовой договор алгандарга, мисалы үчүн, 3% парк, трудовой договорго күнүмдүк налог 370 рубль. Өзүм ошол жерди контроль кылып, канча сом Северде полностью по факту өзүмө тиешелүү, өзүм караган парк туугандар. Мурдакы парктар менен уже биздин келишимдерибиз бүтүп, партнерлорубуз менен отдельный болуп, лично мен өзүм ачкан парк ушул туугандар. Диспетчерлерди коюп койдук. Барсаңыздар прям трудовой договоруңарды бүт бардыгын мындай по факту берип, барып көрүп отуруп, анан каяктан алат элем деген тема болбойт туугандар. Буюрса, жакында путевой лист кирип алса, путевой листтерди дагы таксопарктарга эң ыңгайлуу арзан баа менен буюрса, менин таксопаркымда иштеген балдарга арзан баада путевой лист беребиз туугандар. Азырча кимге трудовой договор керек болсо, биздин паркка коштуп иштей бересиздер, кимге туура келсе биздин шарттар, тип занятиясты подтверждать этип эле мен трудовой договор албай эле жөнүндө иштей берем, как мурдакыдай десеңиздер, андай да иштесеңиздер болот. Доставка кошулуп иштесеңиздер болот. Велокурьерлер иштесеңиздер болот, кошулуп алып, грузовой доставкада кошулуп алып иштесеңиздер болот туугандар. Айтор бүт бардык жагынан таксопаркты өтө мындай жакшы уровеньге алып келип койдук. Визитканы коюп коем, чала бересиңер, диспетчерлерибиз эртең менен 10дон баштап кечке чейин отвечать этет туугандар. Андан кийин дагы отвечать эте берет. Эми туугандар билесиңер, как положено 10 саат, 12 саат рабочий время. Колдон келишинче бүт бардык суроолоруңуздарга жооп берип, таксопаркты колдон келишинче жакшы иштеткени аракет кылабыз. Ийгилик барыңыздарга.